Assalamu alaikum достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында эч кандай антибиотиксиз жана таблеткасыз жөтөлдү басып какырыкты чыгарууга жардам берүүчү 4 ыкма менен бөлүшүп кетмекчимин. Эң биринчи кайнаган сүтүбүзгө сары майды салып, жакшылап аралаштырып эритип алабыз. Жана жарты аш кашык соданы салып, эригиче аралаштырабыз. Bir аш кашык толо балыбызды алып, дагы салып аралаштырып алабыз. Бал сөзсүз түрдө таза бал болушу керек. Андан кийин 3-4 тамчы йодду кошуп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Жумуртканын сарысын агынан бөлүп алып, сарысын чеки бойдон кошобуз. Бул ыкманы күнүнө 2 жолу ичсек болот, жана жаш балдарга дагы берүүгө болот. Какырыкты суюлтуп жана чыгарууга жардам берет, жана ангинасы бар балдарга дагы ичүүгө болот. Экинчи ыкма бул пиязды жуука турап майдалап аласыздар. Жана мына ушундай оозу жабыла турган бир идишке салып алабыз. Барын салып алгандан кийин бир чоң кашыкта толтура шекерди салып, жакшылап аралаштырып алабыз жана капкагын жаап, караңгы жерге бир күнгө коюп коебуз. Ошол кезде пияздын соогу бөлүнүп чыгат жана ошол бөлүнүп чыккан сокту балдарга ичиребиз. Өзүбүз дагы ичсек болот. Бул жөтөлдү басууга жардам берет. Үчүнчү ыкма жарты аш кашык сода, жарты аш кашык туз жана йодду кошуп, кайнаган сууну коюп, жакшылап аралаштырабыз. Жана бул суу менен балдардын оозун тамагын чайкашыбыз керек болот. Эгер балаңыз тамагын чайкай албаса, анда ушундай кылып колубузга бинтти ороп туруп, өзүбүз тамагын сүртүп чыгабыз. Төртүнчү ыкма суда эритилген койдун куйрук майын бир кашык алабыз жана таза балды кошобуз. Жаап микроволновкада эритип алабыз. Бул ыкманы балдар жатарда баланын көкүрөктөрүнө сүйкөп жаткызсаңыздар, жөтөлүн басууга жакшы жардам берет. Эскертүү кетчү нерсе, температурасы бар балдарга сүйкөгөнгө болбойт. Видеом пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып жана лайк басууду унутпаңыздар.